Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр сиздерге спорт темасында, эл аралык темада ой бөлүшкүм келип жатат. Мына биз Советтер Союзунун курамында болгонбуз. Жана да Советтер Союзунун спорту кандай ийгиликтерге жеткенин билебиз. Бизден дагы Ханбек Осмонали сыяктуу чемпиондор чыккан. Ошондуктан Россия спортунда болуп жаткан окуялар бизди кайдыгер калтырбайт. Кийинки мезгилде ВАДА деп аталган жанагы допингке каршы уюм бар. Аны менен Россиянын ортосунда чыр-чатактар болуп жаткандыгы белгилүү. Мына жакын арада дагы ал чатак башталды. Быйылкы жылы өтүүчү дагы кийинки жылдары өтүүчү Олимпиададан Россиянын спорту четтетилип жатат. Балким анын чын эле жактары бардыр. Оң жагы бардыр, кетири жагы бардыр. Чындап эле россиялыктар жанагы допинг деген балекетти колдонуп жүргөндүр. Бирок мен ушул жерден бир нерсени айткым келет да. Ошондой эле маселе Улуу Британия, Англиядан да чыкты да. Анан алардын бир түбү африкалык болгон кара түстөгү аябай кыйын чуркаган мындай спортчусу бар экен. Ошол спортчусу менен тренери, машыктыруучусу бар экен. Ошол күнөөлөнүп жатат кийинки убакта. Эмне деп күнөөлөнүп жатат? Бул дагы спортчуларына жанагы допинг деп аталган атайын күчтөндүрүүчү дарыларды, тыюу салынган дарыларды берген деп. Анан келгиле аныкында текшеребиз десе, Англия эмне деп жооп берип койду? Биз бербейбиз деди. Мына ушул жерден менин оюмча эки түрдүү саясат кетип жатабы, эки түрдүү мамиле кетип жатабы деген дагы ой пикир болуп жатат. Анткени Англия жанагы меникине тийбегиле деп кое алат. Ал эми Россияныкы болсо, күчкө салып болсо да текшерип, анан чоң спорттон четтетип кое алат. Мындай нерсе мен баягы Россияны колдогондорго деле кирбейм, бирок мен акыйкат болушун каалайм. Ошол эле ВАДА бардыгын мыйзам ченемдүү караш керек. Эгер ал талап кылса, Англияда бериш керек, Россияда бериш керек. Мындай нерсе болушунун кереги жок деп эсептейм. Урматтуу мени көрүп отурган өзгөчө спортту сүйгөндөр, мен терең ишенем. Мына ушул ой пикирге дагы сиздердин ой пикириңиздерди да, көз карашыңыздарды да угуу мен үчүн өтө кызык болмокчу. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздердин ой пикирлерди күтөм. Аман туруңуздар.